Салам Супер Кечи порталынын көрүүчүлөрү, биз азыр Сузак районунун Октябрьский айылында турабыз. Бул жерде канчалаган адамдарга үмүт отун жандырып, ооруган адамдардын дарылануусуна себепкер болуп, канчалаган үй бүлөлөрдү үйлүү кылган Ак Ниет Аманат кайрымдуулук фондунун төрагасы Медер Сапарбаев агабыз жашайт. Кандай үйдө чоңойгон, ал кишини кандай ата эне тарбиялады деген суроолорго алдыда сиздер менен кошо жооп алмакчыбыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Кандайсыз? Келиңиздер. Биз бүгүн атайын сиздин үйүңүзгө конок болуп кетели деп келип атабыз. Келиңиздер. Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Рахмат, чоң. Бизде атайын ушундай рубрика бар, баягы элге пайдасы тийген, коомго төбөсү көрүнгөн адамдардын үйүнө барып, конок болуп, ал кандай үйдө чоңойгон, кандай ата эне тарбиялады деп көрүүчүлөргө көрсөтөбүз. Сиз дагы канчалаган адамдарга жардам берип келет эмессизби? Ошолорго деле кызык да, сиздин кандай жерде чоңоюп өскөндүгүңүзчү. Биз мына ушул Ата жайыңыз, ооба, бул ушул айылда Октябрьский айыл деп коет. Жалал Абад областы, Сузак району 5-көчө деп коет. Фрунзе илгерки аталышындагы. Ушул көчөдө эле чаң кечип эле чоңойгонбуз. Азыркы учурда деле ушул жерде ата энем менен чогуу турам. Өзүңүз учурда азыр эмне менен алек болуп атасыз? Дагы деле кайрымдуулук иштерди байма-бай жасап жатсаңыз керек. Албетте, бул кайрымдуулук ишине кирип кеткен инсан, бул кандай баштап алган инсан, будан чыгыш өтө кыйын. Кайрымдуулук иштер менен алекпиз дагы деле азыркы учурда. Жакында эле ошо муктаждар комплексин тапшырып, анан Баткенге 2 үй баштап, Жалал Абадка дагы 1 үй салып, азыркы учурда 3 жерге 3 үй салып курулуш. Элдин дубасын алмайынча биз тынбайбыз ушундай. Комплекс атасызбы? Ошол комплексти биз дагы интернеттен көрүп калдык эле. Ошону өзүңүздүн оозуңуздан уксак, кандай болуп бүттү, кандай каржыланды, кандай үй бүлөлөргө берилди? Муктаждар комплекси деп 2019-жылы баштадык элек. Ал учурда ошол жылына 3-4 жерге үй салып, 3-4 баягындай участокторду занимать этип, 3-4 жака материал ташып жетишсиздиктен ошол убакта идея келет. Бир короого, бир участокко көп үй бүлө батыра тургандагыдай үй салсак, ушундай бир ниет менен инициатива көтөрүп чыктык. Анан жакшы инсандар бар экен, бириси жерин берип, материалын берип отуруп, 2 жылда жалпысынан 10 ай курулуш жүрүп, жакында эле өтө сонун жогорку деңгээлде ачылыш болуп тапшырып алдык. Сонун болду, аябай биз күткөндөн дагы жогорку деңгээлде болду. Дин аалымдар келди, аттуу баштуу инсандар келди, таң калып кетишти. Чындап эле ушуну салдыңарбы деп эле арабтар колдоду же башкалар колдоду. Жок, өзүбүздөн чыккан карапайым эл колдоду. Ушунчалык таң калышып, ыраазы болуп дубаларын берип кетишти. Жакшы, баягы көп адамдын үмүт отун жандырып эле жүрө бериңиз. Жүрүңүз анда, сиздин үйүңүздү көрөлү, ата энеңиз менен таанышалы. Как раз азыркы учурда бүгүн атам өздүк майрамы. Атам 55-ке чыгып, үйдө болуп, бүгүн үйдө элек. Биз аябай жакшылыктын үстүнөн чыгып келаткан экенбиз да. Жакшы жакта ата энеңиз отурушат окшойт. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Биз Супер Кечи порталы атайын ушундай элге, коомго пайдасы тийип келаткан адамдарды ушундай үй бүлөсү менен таанышып, үй жайын көрсөтүп келебиз коомчулукка. Бул ирет Медер байкебиздин үйү бизге туш келиптир. Атайын сиздерге келдик эле. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз алгач эле. Келиңиз. Муса ата, бүгүн сиз 55 жашка толуп атыпсыз да. Куттуктайбыз. Рахмат. Кандай тосуп атасыз туулган күнүңүздү? Кудайга шүгүр. Балдарыңыздан биз сырттан көрдүк. Машина белек кылыптыр сизге. Эң чоң белек болду болуш керек сизге. Бүгүн эми Кудайдын буйругу менен 55 жашка толдум. Мына Кудайга шүгүр 5-август 66 жыл төрөлгөмүн. Анан ошо биринчи бүгүн балдарым ошо сен айткандай 2 уулум, кичинекей уулдарым Россияда эле. Анан Россиядан атайы келишип, бул жактан балам барып, үшөө Бишкектен барып ошо машина алып, мага айтышкан жок, сюрприз кылышып эле.
Тууган күнүмө алып келишиптир. Балдарыма ыраазымын. Рахмат чоң. Кичинекей белеги деле атын үчүн аябай чоң бир тоодой дейт эмеспи? Сизге өзгөчө толкундансаңыз керек. Азыр жана немесин мынау 55 жашта эле шаарларды байлап кирип келсем эмне эле болуп кетти мен. Неме келин алып келейт абы деп коем. Өзүмчө. Анан сизге подаркадашып, сен айткандай аябай эжең экөөбүз толкунданып сүйүнүп кичине неме болдук. Рахмат балдарыма. Медер агабыз негизи эле баягы көп адамга жакшылык тартылып, үй жокторду үйлүү кылып, ооруп аткан адамдарды чет өлкөгө дарылатуунусуна себепкер болуп, жакшы иштерди кылып жүрөт да. Анан ошондой уулду тарбиялаган сиздерге дагы рахмат. Анан ушул сиздер өзүңүздөр жөнүндө дагы айтып берсеңиздер. Алгач келмессиз. Ошо 66-жылы ошо бүгүнкү 5-августта ошо азыркы Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Кызылкая деген айылы бар. О тоодо. Ошол жерде төрөлгөнмүн. Жеңең болсо ошол айыл өкмөттүн Кыз Көл деген айылында төрөлгөн экен. Анан ошол жерде төрөлүп, ошол жерде окуп, 8 класска чейин ошо тоодо окудум. Кийин мына Кашкатерек деген айыл бар, коңшу айыл. Ал жакта 8ге чейин эле мектеп. Кашкатерек деген айылга келип 9-10 жерден бүттүм. 82-жылы бүткөм. Анан бүтүп кичине немеде иштедик. Ошо совхоз эле ал убакта, совхоздо. Кой убактым 1 жыл. Кой убагынан койдон анда жаш элек да 17-ге эми чыкканмын. Жаш элем койдон жадап качып, Ошко качып кеттим окуйм деп. Анан Кудайдын буйругу экен, ошо менен Ошко барып, азыр педагогикалык институтка өтүп калдым. Пединститутка мурун пединститут эме. Азыр университет болгон. Пединституттун педфагын окуп калдым. 83-жылы. 83-жылдан 87-жылга чейин ошо Ошто студент болгом. Ошол окуу жайды бүтүрдүм. Анан мугалим болдум, мугалимдик кесипке болуп, мугалимдик кесиптин дагы жаш балдарга окуп, башталгыч класска мугалим болуп, ошол өзүбүздүн эле тоого барып, 87 бүтүп тоого барып иштеп, анан 2 жыл иштегенден кийин эжең дагы муну Жалал Абадта окунуп, педагогикалык окууну окуганы, бул дагы башталгыч класста окуп, экөөбүз ошентип таанышып анан 89-жылы баш кошконбуз. Анан балдарыбыз төрөлүп, эң башы балабыз ушу Медер. 90-жылкы ошо тоодо жүргөндө төрөлгөн. 90-жылы. Анан ал жакта 93-кө чейин иштедик, 6 жыл иштедик экөөбүз мектепте. 6 жылдан кийин бир карыган энебиз бар эле. Жалгыз жашайт эле ушул жерде. Ашу энебизге анан кийин эч ким жок караган. Анан экөөбүз келип энебизди бул агамдын үйү эле мурун. Ошо агамдын үйүнө эле. Анан ошо атамдын апасы да энем. Ошону караганынан биз көчүп келгенбиз 93-жылы. 2 кыз, 3 уулум бар. 5 балам бар. 2005-жылы Россияга кеттим мен. Балам 15 жашар бала болчу. 15 жашар бала ушу үйдү таштап 2012 келдим. Мен келгенден кийин 1 жылдан кийин балам мен дагы ата бар иштейт деп анан Россияга кетти. Ошол жактан чалыптыр 2016-жылы мага 3-4 жыл иштеп койду. Ата мен ушундай бир неме кылып атам, инициатива көтөрүп атам. Биздин айылда бир Жеңиш Молдо деген бала бар. Bir үйдө 4 майып. Ушуга сиз бирөө барат, үйүнө апарып көргөзүң дагы ошону интервью берип, сүйлөтүп, турмушун менен тааныштырып келиң. Болуптур деп анан баа бирөө келди. Тарт келди да. Анан апарып көргөзүп, балам чалды. Ошо менен ошо Жеңиш Молдого ошонун немесин көрүп, шартын көрүп, бирөө жерде квартирада жашайт эле. Кыйынчылыкта жашаган 4 майып. Анан ушу өзүнүн айылда биринчи ошол үйдү баштап, ушу Медердин немес инициативасы менен баштап, бүт эл жардам берип, тууган урук, ушу айылдагылар, башка жакта баягы
элдер жардам беришти. Ошо менен жакшынакай үй салып, балам келди кийин ачылышын кылып, ону эме кылып, ошондон башталды балам. Андан кийин канчалаган адамдарга жардам берип, мына эл көрүп атат, эл билип атат. Сиздердин тарбияңыздардын жемиши десек да болот да ал нерсеничи. Мугалим болуп 4 жыл иштедим. Ошо ойдон жаш балдар менен иштебей калдым. Ошо атасы Россияга кеткенден кийин үйдө болуп, ошо үйлөрдү курабыз деп стройка устабагы. Кудайга шүгүр, ошо балдар чоңойду, окушту. Ата сырткытон, эне ички дейт эмеспи? Балага эне баары бир башкача жакыныраак болот. Анын үстүнө эркек бала да көбүрөөк энесине жакын, кыздар атасына жакын. Ооба. Ошол Медери байкебиздин деле көп учурларын бала кезден тартып, сиз эме кылсаңыз керек. Ооба. Атасы сыртта иштеп жүрсө. Балам ошо кичинесинен эле боорукер эле. Бирөөгө ошо бир экинчи кызымды төрөйм деп чоң энесине жөнөтүп ийип, ыйлап бир күн кечке түнү менен. Ошо бала саак экен да. Эртеси кайра көтөрүп алып келген. Ошо балам да боорукер, Кудайга шүгүр. Ошо бардык эле. Бар балаң жакшы болсун деп тарбиялайсың. Балдар жакшы чыкса, ата эне бактылуу болот. Кудайга шүгүр, ошо эл үчүн кызмат кылып атат. Ошолор соо тийсин, ошолор сүйүнүп жашаса, ошо балам бактылуу болот. Баягы жашоодо бирөөгө жакшылык кылсаң, ошонун калат. Ана бая дүйнө жыйган байлыгың ал барды калат ал. Бул нерсе Жакшы ооба. бардын колунан келе бербейт. Оңой. Бир үйдү салып, бая өзүң үчүн үй салып бүтөрүш деле кыйын. Ишти баштаганда корком мен. Кантип неметесин кантип бүтөрөт. Бүтөт экен, баягы кашыктап, жыйнап, ошону ысырап кылбай, баарын эсеп, чоту менен баарын бүтөрүп атат. Ошол Медер агабыз аркылуу үйлүү болгон адамдар деле сиздерди көргөндө аябай ыраазычылыгын айтып турса керек. Анан сиздерге бир өзгөчө сыймык болот болуш керек. Ооба. Балаң Эми азыр муну телефон деген бар. Ондан көрөсүн, телевизорго чыгат, андан көрөсүн. Анан балаң ушундай Жакшы иштерди кылса, сүйүнөсүң. жетишкендиктери болуп атса сүйүнөсүң да, конечно. Кээбири жолдон көрүп рахмат айтышат. Келип бетиңен өп тааныбаган элем эле. Ушундай баланы тарбиялаган деп Рахмат эже дешип. рахматын айтып атышат. ата эне үчүн ал нерсе Ооба, бизге үчүн эң чоң бакыт да. Но машина, белек немеден эң жогорку сыйдык ошо бизге. Ушулардын ден соолугун тилеп отурабыз, ушулардын ден соолугун. Сиздер ошол боюнча анан мугалимдик кесипти кайра иштеген жоксуздар? Ооба, иштебедик. 5-6 жылдан иштеп, ошо ойдон балдар менен болуп атасы Россияга кетти. Россияда Мен бул жерде спорт школдо 1 жыл иштедим, ауыл жактан келгенде. Спорт школдо 1 жыл иштеп анан элдин баары билет, мен улакка кызыгып эле улак чаап кеттим. Анан ошо бир улакка бара коюп, атым улак аралашып, атым өдүлүп, жыгылып мына 19 да. 19 февралдын 12-синде жыгылгам. 19-20 болду. Жан башымды сындырып алып, ошондон бери ошо немеде жүрөм. 1,5 жыл болду балдакта жүрөм. Операция 2 жол операция болдум. Негизгиси баягы алтын башыңыз аман болсун. Кече 19-жылы экөөбүз немеге барып келдик. Умрага барып келдик. Меккеге умрага бардык. Мен өзүмчө 1 ай мурун бардым. Ноябрда бардым, 2019 ноябрда. Булар декабрда бардыңар, жок, январда барып, февралда келишти. Булар дагы баласы көп барды. балам апарды, Кудайга шүгүр. Медер апарды. Умрага бардык. Ар бир баланын да баягы тилеги, максаты болот дейт, ошо ата энесин Меккеге алып барсам деген. Демек Медер байкебиз дагы ошол максатын, тилегин орундаткан. Аткарды. Бизге ыраазыбыз. Экөөбүз тең бардык. Меккеге барып, ал жака барганда адам кандай болот, аны билет элдер.
короо жайыңыздарды дагы көрсөтүп, бир тааныштырып жасак. Огородубуз жакшы эле 30 сотик жерибиз бар ушу. 30 сотик жер. Бул жакта эми үй жайыбыз, бул жакта сарайыбыз да. Биз эми баягы мен ушинтип балдак менен бассам деле жөн тура албайм. Муну неде атым бар, бир ат, бир тайым бар. Ушуларга алаксып, наракта дагы немем бар, букаларым бар, койлорум бар. Ушуларга алаксыйм, алаксып тура албайм да үйдө. Мына аксасам да секин. Анан мынтип жанымда бир ат туруп алса, өмүр бою ат кармаган адам. Ошол сиз улакка чабып жүргөн ат. Улакка чабып жүргөн аттарымдын баласы, ал улакка чабып жүргөн атымы карып калган, ал кеткен. Ошонун баласы бул. Улам Кудай каласа эми улакка так. Улакка эми быйыл чабабыз деп атат, балдар чабабыз Кудай каласа. Эми үйдө тура албайт элем да. Муну өкмөттүн ишин кылып талада кечке талада жүрөт элем. Эртемен кеткен караңгыда келип ушинтип жүрөт элем. Азыр эми ушулар менен алаксып атам. Ушулар менен балдар болсо медер эртемен кетет, ишине кетет, ал кечке аякта ишинде болот. Кичинекей балдарым болсо жок. О эжең экөөбүз неде отуруп алып, эжеңе суу алып кел, чөө алып кел, жем алып кел деп отурам, үйрөтүп койгон муну, үйрөнүп алган. Арпа эги, буудай эги, ушу чөптү жыйып эле. Өзүңүздөр өстүрүп. Ооба, өзүбүз өстүрүп, дыйканчылык кылып, талада дыйканчылык өзүбүз кылабыз да өзүбүздүн даярдап алабыз ооба. Эми Кудайга шүгүр ушу. Биздин ооба талада үлүшүбүз бар. Алар 10 гектар сууну бурдуруп алып, өзүм мынантип макаларыма суам коем мынантип. Сууну бирөөгө бурдуруп алып, карап отуруп, ооба. Мынантип жаарылбайм, башынан эле коюп койсом кетет да. Ентип карайм. Эми Кудай каласа мына балдарым келди, экөө келип калды. Эми ушулар жардам берип калган иштерди кылабыз. Жамал апабыздын гүлдөрүн, үйүн көрүп чыгалы. Жүрүңүздөр. Терезелериңизде дагы гүлгө аябай кызыгат окшойсуз. Кызыгам ушу. Бир сыйра гүлдөптү, эми гүлүн төгкөндөн кийин келдиңер эми. Азыраак болсо. Жазда башталат да. Жазда гүлдөп. Жүрүңүз сиздин гүлдөрүңүз менен таанышып чыгалы. Ушундай өзү алаксы бир нерселерди кылыш керек да. Гүл эгип. Айрыкча аял заты. Айрыкча. Киргиле, бияка кир. Гүл да адамдын көңүлүн ачат да, көтөрөт көңүлүн. Ушулар жакшына болуп өсүп атса, көңүлүн көтөрүлөт. Негизи гүл деле баягы кээ бир адамдардын колунан өспөйт дейт го. Колуна да карайт дейт. Кээ бир адам баягы караганга жарашат эми. Ошол мына биякта өзүм себебим апам берген. Апам өз колу менен бизди дагы кошо немете 5 мүнөт убакыт бош койбойт эле. Ушу күндүзү мектепте иштеп, түнү жыйынтыты ушуларды ийрип өзү. Туш кийиз, шырдактарды. Апаңын, энеңин белегин өзгөчө көрүнөт, өзгө сактайсың. Айрыкча жашың улуулаган сайын бир башкача нелер болот. Чоң неме да бизге эстелик булар. Таберик. Апабыздан таберик. Биякта медердин Бул жер сыйлыктары. Сыйлыктары, грамота, ушулар областан, шаардан беришкен баардыгын. Анан сертификаттары. Ооба, сертификат. Куралдуу күчтөрү дейт. Ооба, неме Баткенден алды, Баткенге барып. Президенттикин дагы ошо берет экен деп атат го, эми берсе керек. Жакшы. Калган баардыгын алып коюптур да. Ушуларды сыйлыкты алса дагы кичине неме болот да баягы. Көтөрүп келсе аябай башкача бир өзүңүз алгандай болду. Ооба, толкунданасың, өз да ишине неме болуп, дагы стимул болот иш кылгысы келип. Ушул мына биздин короо жай ушу. Баягы мээнет кылып, адамды эмгек гана бактылуу кылат дейт. Эми ошо насип кылып, балдарыбыз бактылуу болсо, ошо биз бактылуубуз. Ооба, баардыгы болот, тынччылык болсун, заманыбыз тынч болуп. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар.
ушул балдарыңыздардын сый урматын көрүп эле жүрө бериңиздер. Ушул үйүңүздөрдө жалаң гана жакшылык тойлор болсун мындан ары. Буюрса атабыздын дагы жашына 55 жашына дагы 55 жаш кошулсун. Жалпы эл тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Дайым ушу ар бир үйдө дасторкон жайылсын, нан болсун, токчулук болсун, тынч болсун. Заман тынч болсун, баардыгыңар тынч болгула. Мен ушу бактылуу болгула. Элдин кызматында чарчабай жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Буюрса албетте сиздер минтип келип, бизди сүйүнтүп, кубантып, эл менен бөлүшүп турсаңыздар, биз чарчабайбыз, дагы да көп кызматты кылабыз деген жакшы ниеттерибиз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.